Assalamu алейкум, Карасу районунун багбандары. Саламатсыздарбы, жердештерим менен, мен да Карасу районунун учкундамын. Кыз суга жетпей, учкунда кичинекей айыл бар. Мен ошол жердин колунумун. Туугандарым, мына жыл сайын өткөрөбүз бактабаттын негизги максаты мына ушул биздин багбандарыбызды сапаттуу көчөт отургузуп, мына ошол сапаттуу көчөттөн сапаттуу мөмөнү алып базарга чыксын деген жакшы ой тилектерибиз менен келип жатабыз ушул жерге. Мына өзүңүздөр билип атасыздар, заман ордунда туруп атат, бар жок технология өнүгүп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жылдан жылга мына ушул азык-түлүк коопсуздугу чоң мааниге ээ болуп, башка мамлекеттер өзүнүн азык-түлүк коопсуздугу үчүн эмнелерди гана жасап атат да. Мына коңшу Кытайды карасаңыздар, мына жамбыл, баягындай каптал жерлерди ошол менен кетмендеп, ошол жерге балкон чыгарып, ошол жерге шалыларды эгип атышат. Мына коңшу Өзбекстанды карасаңыздар, бир бош жерин койбой, баардыгы менен бакка өтүп атышат. Жылдан жылга бакманчылык өтө чоң ролду ойноп атат. Бул деген баг өстүрүү, бул деген экология. Экология, бул деген баг өстүрүү, бул деген климаттын туруктуулугу. Баг өстүрүү, бул деген мына азыркы биздин эрип жаткан мөңгүлөрдү кайра менен калыбына келтирүү процесси жүрөт. Мына азыр Кыргызстанда ишке жарамдуу 3,5 миллион гектар жер болсо, ошонун 1 миллион 300 миң гектары элдин колунда, ошонун 850 миң гектар жери сугап, калган 450 миң гектары кайракты. Кайракты жерге өбүз, мындай көп деле пикирди эле кылбай калдык да. Мурда кайракты жерлерди катуу иштетишти, азыр тимеле койчу чөп деп карабай калдык. Анан баягы иштетип аткан 850 миң гектар жердин тең жарымына атка чөп болот деп беде эгип алганбыз. Беде ушунчалык көп бизде. Беденин көп эгебиз дагы бардыгыбыз ушул мал багайлы деп. Малды дагы көрүп атасыздар, азыр нерентабелдүү болуп калды. Мына азыркы күзүндөсү 42 миңге бербей койгон кунажынын кышы менен багып чыгып, кайра 45 миңге сатып атасың. Кышы менен канча чөп, канча жемин жеп коет. Мына мал багыш дагы рентабелдүү болбой калды да. Ошол үчүн туугандар, мына башка мамлекеттер баг отургузуп, аябай жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Биз дагы ошол ийгиликке жетишүү жолун силерге биз үйрөткөнү келип атабыз. Силер дагы жылы эле көчөт отургузасыңар. Жыл сайын эле ошол баг отургузасыңар, аракет кыласыңар, ошол багыңардан жакшы майнап чыкпайт. Себеби дегенде, силердин ошол классический силердин катачылыгыңыздар эң биринчи ошол жерди даярдоодо биринчи ашыкпай кетесиздер. Анан экинчи ашыкпаңыздар ошол көчөт тандоо деген. Көчөт тандоодо баягы сапатсыз көчөттү алып келип отургузуп аласыздар да, анан жанагы сапатсыз бир дагы испытаниядан өткөн эмес, бир кандай эч кандай реагированиядан өткөн эмес, сапатсыз көчөттү алып келип отургузуп, жанагыдан анан кийин бир кебетеси келишкен мөмөнү аласыңар дагы, жанагыны базарга алып барсаңыздар эч ким алгысы келбейт. Мына ошон үчүн дүйнө жүзүндөгү эң жакшы сортторду, дүйнө жүзүндөгү эң талапка ээ болгон алмалар, өрүктөр, кирестер, мына азыркы мына эл сүйүп жеген мөмө жемиштердин бардык түрлөрүнүн көчөттөрүн биз 2015 жылдан бери сынап, өзүбүз эгип, ошол түшүмүн алып, ошол практикадан өткөрүп туруп, анан сорт тандоого өткөндө, ошол жерде анан кийин бизге жарай турган алмалар, бизге жарай турган өрүк, кирес, алмурут, ошолордун бардыгын сортторун чектеп, ушул силердин назарыңыздарга алып келдик. Силер мына ошол семинардын жүрүшүндө ошол менен таанышасыңар дагы. Ошону азыр бардыгыңыздарда сенсордун телефон бар. Ошол немелерди тартып аласыздар. Тартып алып туруп, жанагыны өзүңөрдүн багбанчылыгыңыздарга пайдаланасыздар туугандар. Мына бизде алма көп, бирок мындай кардар келсе бир түрлүү алма чыгарып бере албайбыз. Алма аябай көп. Алма
Алманын түрүнөн мына Кыргызстандын өзүндө эле 500ге жакын түрү өстүрөт экенбиз. А бирок бир айылдын жанына бир чоң машина коюп, мына окшош алма салып бергиле десең стандарт. Жасай албайт экенбиз. Себеби дегенде бизде селекция жок. Канча жылдан бери мына ошол окумуштуулар иштебей, окумуштуулар ушунун артынан изилдебей, ушунун артынан жумуштарды жүргүзбөгөнүнө байланыштуу бизде селекция жок болуп калды. Мына азыркы местный көчөттөр, Өзбекстандын көчөттөрү, Тажикстандан келген көчөттөрдүн баардыгы мына өзүбүздүн эле мына питомниктеги азыркы биздин местный питомниктеги көчөттөрдөн эч кандай айырмасы жок. Бирдей эле баардыгы 10 жылда, 20 жылда, 30 жылда bir жерде өндүрүшөт көчөт. Көчөттүн тартибинде bir жолу көчөт алган жерден 10 жыл себафорот болуш керек. Башка нерсе эгиш керек. Жүгөрү, арпа, беде, дагы башка нерселерди эгип туруп, анан кийин 10 жылдан кийин анан ошол жерде питомникке иштетсе болот. А бизгилер ошол биринчи эле правиланы сактабай туруп эле ошону жасап алышат. Уже топурак, уже генетик топурактан генетикасын ала албай калганда, өзүнүн кодун окуй албай калгандыгы үчүн көчөттөр ошон үчүн сапатсыз болуп атат. Анан көчөттү сатып атканда агротехникалык эрежелерин сактабайт. Көчөттү жерден казып алгандан кийин 4 сааттан кийин көчөт ооз тамыр чыгарат. Ооз тамыр чыгарып туруп азык издейт. Азыгын таба албагандан кийин 4 сааттан кийин уже 8 саатка чейин кургап калат. Кургап калгандан кийин баягы портерге жүктөп алып, Баткенден жүктөп чыгат. Кадамжай Чукоргон, Марказ, Кум майдан, Питомник деген жерлерден жүктөп чыгат дагы, алып келип Ошко сатат. Ошто өтпөгөндөн анан Өзгөнгө барат. Өзгөндөн Жалалабадтан Аксыга белгилеп чыгып туруп, анан кийин Бишкекке алып барып сатышат. Акыры барып, Назым көрдү баргандан кийин жанагы көчөттөр вообще отун болуп калат. Сапаттуу көчөт туугандар, сапаттуу көчөт холодильникте сатылат. Сапаттуу көчөттүн өзүнүн мына кадимкидей баягындай азыр бир нерсенин өзүнүн документи бар го. Ошондой сапаттуу көчөттүн өзүнүн документи болот. Сапаттуу көчөт. Ошол сапаттуу көчөттүн документин окуганды үйрөнүш керек. Мына Европадан келген, Голландия, Италия, Польша, Германиядан келген көчөттөрдө вне зоны по вирусной безопасности деген сертификаты болот. Ошол сертификаты болмойн албаңыздар. Ал Сербияга, дагы бир эмеге, башка жерлерге берилбейт. Алар только баягындай Евросоюзга кирген көчөтканалардан гана ошондой сертификат менен келет. Сербиянын көчөтү эч нерсеге жарабайт, ачык эле айтып коеюн. Сербиянын көчөтүн отургузбагыла. Дагы быйыл дагы келип калса, адашып ошону алып албаңыздар. Анан Туркиядан келген көчөттөрдө жашыл сертификаты болот. Зеленый сертификат. Ансыз Туркияда көчөткана иштете албайсың. Ошол көчөттү четке чыгарып атканда, өзүнө берип аткандан караганда 10 эсе катуураак текшерип, анан кийин чыгарат. Себеби дегенде, мамлекеттик аралык термеде эгерде ал жактан бир жаман оору келип кала турган болсо, ошонун зыянын ошолор көрөп калат. Ошону билишет. Бул Туркия Евросоюзга кирем деген мамлекет болгондуктан ошондой немеси требованиялар европейский болгондугу үчүн Туркиянын көчөттөрүнөн коркпой эле койсоңуздар болот. Жашыл сертификаты болсо алсаңыздар болот. Анан ал жактан көчөттү даярдаганда көчөттү жууп, тамырын жууп, дарылап туруп, складка тизет. Складка коюп, стеллажга койгондон кийин +2де турат. +2ден кайра эле +2 холодильник машинеге жүктөлөт. Ошол холодильник машина менен де кайра эле мына Кыргызстанга келет дагы, кайра эле биздин холодильникке кирет көчөт. Холодильникте турат дагы жанагы ооз тамыр чыгарбайт. Силер алып барып, талага койгоңордан кийин, мисалы үчүн эгерге чакырып, жерди даярдап, бар жокту даярдап алгандан анан кийин көчөт алып келет. Анан көчөттү алып келет, анан кийин бемарал казабыз деген болбойт. Мына жерди казганда биз дайыма ушул дагы бир ошибкабыз, кичинекей эле жерди казып коебуз. Кичинекей эле жерди казып алабыз дагы. Мынча жерди казып алып туруп, анан ошол жерге көчөт отургузганы аракет кыла беребиз. Ошон үчүн туугандарым, бардыңыздар азыр семинардын жүрүшүндө мына кыргыздар билесиздер, бир немени угуш үчүн, маанилүү бир эмени угуш
иш үчүн алыстан келип ошол жерде жазбай эле кетип каласыңар да. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, мына азыркы биздин сөздөрүбүздү мындай өзүңөрдүн диктофонуңарга жазып алып, бекетчиликте дагы бир сыйра угуп койсоңуздар жакшы болот. Азыр эми сөздү мына ушул Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунун адиси Сариев Абдиназар акеме берелик. Абдиназар акем сүйлөп бүткөндөн кийин бак боюнча дагы консультацияны мен улантам. Макулсуздарбы? 48 bin гектар жалпы айлык аянып бар экен, ошонун 31 bin гектары суга жерген да. Ошол суга жергенди мен байкап көрсөм, 10 bin гектарынан ашыгына жүгөрү өстүрөт экенсиздер. 8 bin гектар жерге беде себет экенсиздер. 6 bin гектар жерге арпа, дагы 8 бинден ашык гектар жерге буудай өстүрөт экенсиздер. Мен эмне үчүн бул тармактарга токтолуп атамын? Ошол арпанын, buğdaydın, bedenin, cügörünün biz sapaklı ürünlerin жеткирип атабыз. Misal üçün cügörünü ала турган болсок, былтыр biz ушул болот. Андан тышкары бизде түрдүү коргоочу каражаттарыбыз бар, стимуляторлор бар. Ошолордон пайдалансаңыздар болот. Бизден Испания өлкөсү менен дагы иштеп атабыз. Ошо Испаниядан келген Фалкро деген биздин аябай жакшы препараттарыбыз бар. Мына сиздер Майкылды колдоносуздар, Кыргыз Гумат деген бар, жана башка толгон токой биостимуляторлор жана биопрепараттар аябай көп. Ошолордун катарында ошо биздин Фалкрода аябай жакшы көрсөтүштөрдү берип атат. Бул 2 жолу чачыш керек жаныбарыңан бергенде. Өсүмдүктүн өсүү фазасына карап, биринчи бергенде гектарына 1 литр кетет, кийин 2 литр бериш керек. Мына ушундагы составы эң керектүү болгон элементтерди камтыган азот, фосфор, калий жана башка бор, син, темир деген элементтерди камтыган аябай жакшы препараттарыбыз бар. Фосфорду дайыма колдонгондор үчүн фосфор аралашкан жетишемчиликтерди колдонгондор барбы арабызда? Кол көтөрөлүчү. Жакшы, мына ушунча адамдар 10 жартысы кол көтөрүп атат. Булар уже ошол комплекстүү жетишемчиликтерди колдонуп жакшы түшүм алганга көзү жеткен дыйкандар да. Эмне үчүн мен бул суроону берип атам? Эгерде дыйканчылыкта мол түшүм алам десеңиз, сапаттуу түшүм алам десеңиз, сөзсүз түрдө жетишемчиликтерди комплекстүү колдонгонго өтө турган убакыт келди да. Кыскача айтканда, ошол 3 элемент бар, негизги азот, фосфор, калий. Мына ошол үчөө топурагыңызда жетишсиз болсо, сиздин уруңуз золотой болсо дагы, сиздин төккөн пешене териңиз аябай көп болсо дагы, өзүңүз каалаган жакшы түшүмдү ала албайсыздар. Ошон үчүн азык-түлүккө көңүл буруш керек. Анан кээде дыйкандардан ушундай сөз угуп калабыз. Биздин жерлер сайыз мезгилинде жетишемчиликтерди бере берип наркоман болуп калган деген түшүнүк калыптанып калган да бизде. Бул туура эмес түшүнүк да. Топуракты, мисалы үчүн мына сиздерде Кашкар кыштакта, Ошто топурактын составындагы элементтерди аныктап бере турган лабораториялар бар. Ошол лабораторияга кайрылгандар барбы араңыздарда? Кол көтөрөлүчү. 5-6 адам ошо топурагын анализден өткөрдү. Убакыттар Абдулла Ташиевич дагы сүйлөшө керек бул жерде, бул кишинин дагы сүйлөй турган сөздөрү көп пайдалуу. Мен дагы бир номерин айтып коеюн. 0705 910 Жер сенткичтер боюнча бир сыр айтып кетсем, жер сенткичтер быйыл Кудай буюрса эң биринчиден база жагына жакшы деп айта алам да. Ошол 2 жылдан бери баа түшүп жатат. Былтыркы мисалы үчүн мачинеде айтабыз, эң көп себилген колдонгон карбамид өзүнүн эмесичи. Ушул бүгүнкү күндө баасы 45 сомдон башталган да элде. Ошондо былтыр биз 38 сомго чейин жүргөнгө аракет кылганбыз. Биз ошол нерсени түшүрдүк. Кудай буюрса быйыл мачевинабыз, Кудай буюрса карбамид. Бүгүнкү күндө 33,5 сомдон биздин Байдыйкан магазинибизде сатылууда. Бирок бул нерсеге баардыгы эмне десем, баягы факторлор көп да, бааны боюнча. Ошол убакта жол керек. Ошол эле убакта доллар. Мисалы үчүн былтырдан бери доллар өсүп турат. Былтыр ушундай маалда 87,5 эле.
Бүгін 89-70 өкіліміз қармап тұрған мал. Ошоға ертең күні күтпей мен ойымда. Бүгінгі күнде жетіштің барды дарыларыз. Ошондо барды заранее заготовка кылып алсаңыздар. Мисалы үчүн ошолор 1 тонна иштете турган болсо, мүмкүнчүлүгү жок дегенде бүгүнкү күндө 500 болсо ошону алып барып кандасаңыздар. Себеп дегенде биздин сезон эң мындай себе турган, жер семетилиште себе турган сезонубуз апрелдеги май. Ошондой убакытта мисалы үчүн биздин кошуна Өзбекстан, алардын да дыйкандар именно ушул маалды барып сурашат да. Аларда өзүнүн бир принципи бар. Биринчи биздин дыйканды камсыздайсыздар. Ашса гана чет жака жөндөсүңөр дегендейчи. Былтыр май айында өзүбүз непосредственно ошол жер семетпечи удобрением иштеген үчүн мен өзүм айтып кете алам. Май айында былтыр именно сезон катуу кирип келгенде бизде жок болуп калды. Себеп дегенде тияктан Өзбекстандан поступление болбой. Ошондо баалар дефициттин айынан keskin кымбатташы мүмкүн. Ошону күтпөй азыртан баштап алсаңыздар болот. Опять жана амофос боюнча суроо болуп кетти, жакшы мисалы үчүн. Былтыркы мурунку жылы амофос 65тен бийик болчу. 22-жылы. 23-жылы мисалы үчүн былтыр ошол азайтып кетти 52де. Бизде кабыл кылсам ошол маалда 49 болчу. Анан дагы бир нерсе мына өзүндө биз баштаганбыз, ошол Байдыканын группасындагы бар адамдар билет, 46 сомдон саттык. Bir жума мурун баасы бийиктеди. Себеп дегенде уже сезон башталды, жазгы завод. Баягы сезон келгенде заводдун өзү буларда баягы эсептери күчтүү да, кала сатып алышат деп туруп баарын көтөрүп. То же самое Өзбекстан, ошол эле баягы эме. Мачерина эсибизде боюнча Өзбекстанда ошондой бар. Январь жылына болуп келген нерсе, январьдын этегинде бир көтөрүп, февральдын орто чегинде да бир көтөрүп, ошондон сезон келет. Андан кийин уже сезонубуз бүткөндөн андан кийин барып чыгып. Ошого урматтуу дыйкандар эгер суроосу болсо, кайрылсаңыздар, кетебиз. Анан бир нерсени айтып кетейин деп элем, коркуңуздарда регистрациядан кийин флайлар берилди, 1000 сомдуктарчы. Булга скидочный эмелерде и купондор деп көрсөтүлөт сертификаттар. Бул нерсени Байдыкан бизден эгерде соода кылсаңыздар, акчасы 20 миңден өйдө. Бунун ичине эмне кирет? Урук, химикаттар, жер семеткичтер и анан кийин мал чартанын препараттары ушул нерселерди алсаңыздар болот. Анан кийин көп жерден уже сигнал көтүп келе жатабыз, анан айтышат, мисалы үчүн мен 10 миң сомдук же 5 миң сомдук алсам, бербейсиңби депчи. Бул нерсени иштетсе болот, бирок 2-3 адам биригип туруп, ошол 20 миң сомго чыкса, мисалы үчүн айтканда, чыксак, анан кийин ошентип баягы скидочный сертификат иштетсеңиздер болот. Анан кийин көп суроо болот, 20 миң кылбай ылдыйратып 10 миң сом депчи. Эми биздин да үстүбүздөн чоңдор бар, биз ошол үстүнөн сүйлөшөбүз, ошол 20 миң деген планканы ылдыратып жүргөнгө аракет кылабыз. Жер семеткичтер боюнча сурооңуздар болсо айтсаңыздар, мен жооп берип кетейин. Чоң рахмат. Урматтуу кара суу жеринин дыйкандары, барбан дыйкандары, менин атым Тыныйык, өзбекстандын болом. Ушул Байдыкан Зумиллион компаниясынын сатуу бөлүмүн жетектейм. Эми эң негизги азыр жерде авамдар айтып тургандай, сөзсүз түрдө жер семеткич, дары дармектин баарын бериш керек. Бирок эң негизги көйгөйлөрдүн бири эмне дыйкандар? Бул жерди айдоо, чабуу, жыйнап алуу деген нерселер бар да. Андыктан ошо биз Кытайдан Европага экспорт болуп жаткан Зумиллион деген тракторду алып келип сатып атабыз. Бүгүнкү күндө Айыл банк аркылуу 6% менен 7 жылга дыйкандарга жардам катары, колдоо катары ушул Байдыкан берип жатат. Эми негизинен ушул шарттарын айта кетсем, ушул 2 жыл заводской гарантия беребиз тракторларга, 90 аттан 250 атка чейинки тракторларыбыз бар. Бүгүнкү күндө бардыгы наличие, то есть бүгүнкү күндө складта бардыгы турат, анын үстүндө запчасттары да келди да. Бул тракторлардын башка тракторлардан эмне айырмасы бар? Мен сиздерге бир 3 эмесин айтып кетейин. Андан тышкары биз жанагы 6% менен 7 жыл
жылга берилет айыл банк аркылуу. Ошондо 2 жыл заводской гарантия, үстүндө 5 жыл техсервиси бар, техобслуживание. Техобслуживание дегенде эмнени түшүндүрөт? Бул бизден майын, фильтрдин баардыгын тең, запчасттардын баардыгын тең биздин компания берет да. То есть 50 моточас же 250 моточас, bir жылга 2000 моточас берсек, ошонун ортосундагы май запчасттарынын баардыгын тең биз 2 жылдык гарантия менен заводдун эмесинен беребиз, өзүбүзчү компаниянын атынан бесплатно беребиз. Бирок майды бизден сатып аласыздар, фильтрдин бирок базарда жок май менен фильтрде. Ошонун негизинде 2 жылдан 5 жылга чейин тракторду жакшы сапатта колдонсо болот да, бузбай, талкаланбай. Эми темирге гарантия жок, баягы резинасынан башка темирдин баардыгына 2 жылда биз бесплатно гарантия, ошонун баардыгын өзүбүз жасап беребиз да. И андан тышкары ошол инженер механиктерибизди дагы ошол атайы бар окутуп келдик. Анткени жана 3 мындай башка тракторлордон, Юто, Лово, Беларустардан, 12-20 Беларус МТЗлардан айырмасы, биринчиси бул тракторда бошевский система турат да, Common Rail деген электронный пресс. То есть мына көчөдө жүргөн жанагы бустарда сидай системасы турат эмеспи? Ошол сыяктуу эле мында электронный пресс турат да. Ошол бул неме Европага экспортко чыккандыгына байланыштуу. Муну ушул бошевский система коюлганда ал менен 30% экономия да, моторго күйүүчү майында 30% экономия. Мындан тышкары кабинасы азыркы күндө эми кээ бир иномаркаларда андай деле условия жок да, анткени кабинасы Евро 3 стандартта, теплоизоляция, шумоизоляция, ичинде кондиционер, баягы панорамный вид деп коет, баягы трактордун алдын артынын баардыгын баягы айнек аркылуу көрүп турасыздар да. Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо биздин жанагы тракторлордун артында, кээ бир тракторлордо рычагдар өйдө карай көтөрүлсө, мунуку болсо кайра 40-50 сантиметрге, допустим, сокону 40-50 сантиметрге басып берет. И анын үстүндө дагы плавающий болуп саналат да. Негизинен бул зумлёнун баягы мурунку заводдордо же болбосо мындан билесиздер, 4-5 жыл мурун Кыргызстанда тракторларды Бишкектен келип эле чогултуп берип атышканды. Эми бул азыркы чыгып аткан зумлён бул келген 6 ай гана болду, жарым жыл болду Кыргызстан келген. Бирок өзүнүн жакшы сапаттары менен, техникасынын, баягы темирдин калыңдыгы, баягы жакшы жасалгандыгы менен өзүн көргөздө да. Бул передовой технология менен Чаңша деген шаар бар, Кытайда Чаңша деген. Ошол жерде ошо акыркы жанагы искусственный интеллект деп атпайбы? Ошо искусственный интеллект негизинде кишинин колу менен эмес, роботтор чогултат да. Заводдо 40 000 робот бар. Bir saatına bir traktör çıkıp durat da, saatına birden traktör çıkıp durat. Bul жаңы чыккан тракторлордон бул. Анан негизинен ушул анан эми азыр бүгүнкү күндө бир 3-4 айдан бери карай 30дай трактор сатылды. Көбүнчөсү ушул чүй менен көл нарындан алып атышат. Анткени жердин аянты көп болгондугуна байланыштуу ошол жакта көбүрөөк алат. Дагы эмне айтып берейин? Дагы суроолоруңуздар болсо мен деле жооп берейин. Баягы контакттарыбыз болсо 509 610 610 телефон. Ассаламу алейкум туугандар. Назар ага Тыныбек аябай маанилүү сөздөрдү айтты. Жер семирткич иштетүүдө аябай нормаларды сактап, анан кийин органикалык, анан минералдык жер семирткичтерди экөөнү айкалыштырып иштетсеңиздер натыйжа жакшы болот. Бул азотту берсем эле дарылы 5 кило, 10 кило болуп кетет деген бул деген туура эмес. Анан азотту канчалык көп бере турган болсо, бул деген мына ушул биздин өзүбүздүн эле туугандарыбыз. Бардыгыбыз эмне өндүрсөк, мына ошол жерде толтура нитратка, толтура бизге керек эмес химиялык элементтер камтылган өмүр жемиштерди базарга сатып, канчалаган адамдар жумага барып атасыздар, бардыгыбыз жумага барабыз. Барганыңыздарда эле азыр четтеги эле бир кичинекей мечиттерде ошол жерде
4-тен 5-тен киши карапка кармап турат. Ошол карапканы эмнеге кармап турат? Билесиздерби? Но окумуштуулар изилдеп көрдү. Окумуштуулар изилдеп көрүп, сууну изилдепти, бар жокты изилдеп көрүп, башка жактан келип аткан данды изилдеп көрдү. Акырында бир кыянатка келишти. Кыргыздарды боору оруп, эң көп ошол Индияга, Пакистанга, Турцияга операцияга барып атканын себеби бул деген ошол өздөрү өндүрүп аткан мөмө жемишинде деп кыянат чыгарып беришти. Түшүнүңүздөрбү? Ошол үчүн мына азоттун нормасы 97 килограмм. 97 килограмм. 1 гектарга. А биз болсо 500 килограмм салып атабыз. Бул деген превышает допустимые нормы 500 раз. 500% көп салып атасыздар. Түшүнүңүздөрбү? Мына өзгөнүн күрүчүн Германияга выставкага алып барып, өзгөнүн күрүчүн мактаныптыр да. Мындай ушундай биздин күрүч бар деген жакшы африканский черный риске окшош экен деп анан анализге тапшырып, эртеси күнү жанагы акырын коллорун ашыбыраптыр да баягы апкелип выставкага. Буну жемек турсун жанында турганы болбойт экен. 700 эсе превышает допустимые нормы деп айтыптыр да. Ошон үчүн мына Абназар акам айткан эмеге маани бергиле, биз неге жөн орбой атабыз. Атетиге зумиллион болсо, трактор болсо, туугандар силер бардыңыздар, Жигули айдагансыңар да турам. Жигули айдаганбыз, шумал Волга айдаганбыз, турам, Москвич айдаганбыз. Мына азыркы Беларусь, ошол эле баягы Россиядан келген тракторлар, мурдагы ошол Москвич менен де эмеге бизге ошондой жүрөгүбүзгө мындай жакшы болгондон кийин бир ой келген, бизде китайский болбогон нерсе деп. Чындыгында китайский техникалардын көбү 90% болбогон нерсе, а бирок зумиллион ондой эмес экен. Зумиллиондо комфорт и баягындай удобство, сочетаться этип, анан кийин качество дагы жакшы да. Ошон үчүн зумиллионго дагы көңүл бөлүңүздөр. Эми туугандар, эми основной мен айта турган сөздөргө силердин көңүлүңөрдө бургум келип жатат. Мына эми караңыздар. Көрүнүп атабы мына эмеден? Светті өчіріп салла. Баба тургузун маанилүүлүгүн башында айтып кетти. Жерди даярдоо боюнча кичине айтып кетейин. Дагы кайталап кийинки келгендерге. Туугандар, биз Средняя Азия жерди 30га 30, 40га 40 же 50ге 50 кылсак, биздин бакыбыз кечеңдеп 3 жыл 4 жыл кеч калат экен. Биз жерди бирге бир тереңдигин дагы бир кылып казып туруп анан отургузушубуз керек. Түшүнүңүздөрбү? Ушул норманы кармаңыздар. Так, сапаттуу көчөт тандоо. Сапаттуу көчөт тандоону айтып кеттим. Сапаттуу көчөт холодильникте сатылат. Сапаттуу көчөттүн өзүнүн сертификаты болот. Ону айттым. Так, сорт тандоо боюнча, мисалы үчүн, кара сууга азыр биз сунуштаган Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Scarlet Super, дагы Ginger Gold деген алма кара сууга болбойт. Кара сууга Галавал деген алма болот. Неме Pink Lady деген эки алма түшөт кара сууга. Ушуну эсиңерде болсун. Кара суунан кийин немелер бар го, папан, чоң талды, ошол өдө жактарына жанагы деңиз деңгээлинен 1,5 метр жогору жакка отургуза турган алмаларды тандоодо адашпасыңар керек. Эгерде силер мына жерге азыр Старкерпсон, Джонатан, Семиренко же Золотой Ранет отургузсаңыздар, алмаңыздар августтун 15-inde эле бышып калат, дагы сапаты болбойт. Жана алманы колуңуздарга коюп үстүнө бир койсоңуз чачылып кетет. Себеби дегенде ал өзүнүн өсө турган шартында, климатында өспөгөндүгү үчүн ал деген не эрте пышак алманын эмесин кайталап калат. Анан кийин эң жаман жери жанагынын ортосундагы уругу эрте пышактагы кайра көчөт болуп чыгам деп, ошо ичинде өлүп, жанагы алманын ичинде не чигип жүрөт, карап жүрөт. Ошон үчүн сорт тандоодо катуу эме кылат. Климат тандоо, эко сорт тандоо көчөттү климатка мындай туруктуу сорттордун тандагыла деген. Тамчы сугат системасынын орноштуруу боюнча айтайын. Туугандар, силер азыр алма алдыңар, баягы жерде алмада жазылып турат. Галавал алмасы 1 гектарга 1200 штук батып, эң эле аз түшүм бергенде 80 килограммдан 120 килограммга чейин берет десе, эгерде ошону силер арык менен сугара турган болсоңуздар 30 килодан ашпайт. Себеби дегенде арык менен силердин алмаңар 30% суу ичет. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн сөзсүз түрдө тамчылатуу системасын коюу бул бактын эң биринчи, эң керек дегендердин бири ошол суусу. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн
тамчылатып сугаруу менен кылынат. Так, базар аныктоо. Мисалы үчүн, азыр силерде выбор турат да, жер бар, жер турат, мына Кара Сууда. Мына Мадай деп алайлы. Так, алма эгиш керекпи? Же кокон гиляс эгиш керек? Же анжир эгиш керек? Же болбосо ошол жерге жымылайс эгиш керек? Кайсынысы хадабой болсо, ошону гана тандашыңар керек да. Ошол базарда ошол мөмө өзү аныктап берет. Гиляс, мисалы үчүн, алмага караганда жакшы кетет. Алмага гиляске караганда, мисалы үчүн, баягы куруй турган анжир кыйла көп акча келтирет. Ошол жагын өзүңөр тандап туруп, базарын аныктайсың. Мына биз дагы жардам беребиз. Эми алмаларга токтолуп кетели. Бисмилла. Мына алма Red Chips, Super Chips, Golden Delicious, Granny Smith, Jerome Scarlet Super. Мына ушул жогорудагы 6 алма бул деңиз деңгээлинен 1200 метр жогору жакка отургузулуп, анан өтө катуу, анан оор алма болот. Өткөрөбүр. Мына Red Chip алмасы папанга жакшы болот, мына талдыкка жакшы болот, мына ушул алмалар. Мына кызыл суу тарапка айдасаңыздар болот, өтө сонун болот. Мына ушул Red Chip алмасы суук жакшы көрөт. Red Chip алмасы мына Старкрипсондо эле кара кочкул болуп туруп, базары жакшы, буну Ташкент жакшы жейт. Ташкентте азыр ушул алма Red Chip 300 сомдон сатылып атат. Так, кийинки алманын сорту Golden Delicious, буну яблоко радости дейт дагы, буну эң көп больницага көп апарат экен. Бири-бирин көргөнү больницага көп апарат экен дагы. Бул дагы раса хадабой алма экен. Больницанын жанында көп сатылат экен. Россиянын больницасынын жанында, Сибирде, бул жерде кете берет экен. Так, үчүнчү алма Granny Smith. Бул жерге бир шапсаңар кайра секире турган алма, аябай каттык болот. Бул холодильникте 2 ай тургандан анан кийин бушат. Буну Сибир жакшы көрөт. Сибирде 1000 тонна алма сатыла турган болсо, ушудан 800 тоннасы ушул Granny Smith сатылат. Бул да кемир көптүгүнө байланыштуу, буну көп истемал кылышат, көп жешет да. Ошон үчүн ушул Granny Smith'ти кимдин жери 1200 метр жогору жакта болсо, ушул Granny Smith'ти отургузгула өтө хадабой алма. Кийинки алма болсо, буну арабтар жакшы көрөт. Бул дагы деңиз деңгээлинен 1200 метр жерге отургузулат. Кийинки алма московский алма, Scarlet Super деген, буну москвичтер жакшы көрөт. Бул чемпион. Эми холодильникке жатыш боюнча чемпион. Сентябрь, августка чейин жата берет. Эчнеси болбойт холодильникте. Анан мына Кара Суунун алмасы. Кара Суунун алмасы былтыр биз өзүбүздүн бактан Кызыл Талда 10 гектар жерге бактылганбыз. Ошонун 3,5 гектары Галабалдан 3,5 гектардан экинчи жылы түшүм алып туруп 1 тонна 110 сомдон саттык. Эң сонун алма, той алма деп ат коюп койгонбуз кыргызчасы. Так, Галабал. Дүйнө жүзүнө Галабал алмасы өтө жакшы экспорт болот. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө алма быржып туруп, баягы ушу алма кападасынан кетип калганда, мына ушул Пышактагы фурага, ушул неменин Кара Суунун шартында 20-июнда фурага берсек болот, Россияга жөнөткөн. Баракча 10 күндө пишип калат. Түшүнүңүздөрбү? Мына ушу Галабал алмасы 1 гектарга 1200 батат, 120 тоннага чейин алма берет. Эң аз бергенде 50 тонна алма аласыздар туугандар. Мына ушул алмага көңүл бөлгүлөп 10 сотикке 420 та көчөт батат. 10 сотикте раса сонун кара турган болсо, 1000 тонна алма сатыла турган болсо, ушудан 800 тоннасы ушул Granny Smith сатылат. Бул да кемир көптүгүнө байланыштуу, буну көп истемал кылышат, көп жешет да. Ошон үчүн ушул Granny Smith'ти кимдин жери 1200 метр жогору жакта болсо, ушул Granny Smith'ти отургузгула өтө хадабой алма. Кийинки алма болсо, буну арабтар жакшы көрөт. Бул дагы деңиз деңгээлинен 1200 метр жерге отургузулат. Кийинки алма московский алма, Scarlet Super деген, буну москвичтер жакшы көрөт. Бул чемпион. Эми холодильникке жатыш боюнча чемпион. Сентябрь, августка чейин жата берет. Эчнеси болбойт холодильникте. Анан мына Кара Суунун алмасы. Кара Суунун алмасы былтыр биз өзүбүздүн бактан Кызыл Талда 10 гектар жерге бактылганбыз. Ошонун 3,5 гектары Галабалдан 3,5 гектардан экинчи жылы түшүм алып туруп 1 тонна 110 сомдон саттык. Эң сонун алма, той алма деп ат коюп койгонбуз кыргызчасы. Так, Галабал. Дүйнө жүзүнө Галабал алмасы өтө жакшы экспорт болот. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө алма быржып туруп, баягы ушу алма кападасынан кетип калганда, мына ушул Пышактагы фурага ушул неменин
Карасуунун шартында 20-июнда фурага берсек болот, Россияга жөнөткөн. А баракча 10 күндө пишип калат. Түшүнүңүздөрбү? Мына ушу Галабал алмасы 1 гектарга 1200 батат, 120 тоннага чейин алма берет. Эң эле аз бергенде 50 тонна алма аласыздар, туугандар. Мына ушул алмага көңүл бөлгүлөп 10 сотикке 120 та көчөт батат. 10 сотикте раса сонун кара турган болсоңуздар 10 тонна алма берет. 10 тонна алмаган алманы 50 эле сомдо сатсаңыздар 500 000 сом акча берет. Мына ушул алмага көңүл бөлүңүздөр, туугандар. Галабал 3-кө 5-ге неме 2-ге 4-ге келет. Алма, алмурут би алма эсиңерде болсун, 2-ге 4-ге келет, калган бардыгы 3-кө 5. 2-ге 4-ге. Эмне? 2 көчөттүн ортосу 2 метр, машина жүрө турган жагы 4 метр. Машина келет, техника келет. Тургула, суроону кийин. Так, кийинки алма болсо, жинжир кол деген алма, мынау эмеден 10 күн мурда пышат. Галабалдан 10 күн мурда пышат, андан кийин дастарканга бир кызыл алма, бир көк алма алабыз го, тойго. Ошондой бул дагы кызыл алма буну тартып кетет. А бул сочный алмалар булар. Экөө тең сочный, андан кийин белки бак алмадан айырмаланып, булар холодильникте сакталат. Майга чейин тура берет. Кокусундай базары болбой кала турган болсо, холодильникке саласыңар дагы, дальше логистикасын таап сата бересиздер. Макулбу? Анан кийинки алма пинклейди, бул 50 градуста пышат. Булардын пышуу мезгили бул октябрда пышат. Бир кар көргөзүп туруп, ящикке салып туруп, погребке салып койсоңуздар, без холодильник тура берет. Өтө чечтүү, сочный алма согушуп турат. Мына ушул алмага дагы көңүл бөлүңүздөр. Кимдин жери, мына чегарага жакын болсо ошолор эксе болот. Так, кийинки алма суперчип, бул редчиптен кийинки поколениясы, бул дагы кышка сактала турган алма. Өтө немеси туруктуулугу жакшы, эмеге, холодильникке турумдуулугу и сапаты сонун алма. Ушудан эгесиздер. Так, анан кийин мына Карасууга биз негеден бий алма экпейбиз да, мына арабандыктар бий алманын немесин пайдасын аябай көрүп атышат, оптум 200 сомдон тапшырып атышат. Бий алманы туугандар столовойго көбүнчө баягы переработкага жакшы алышат. Бий алманы туугандар эгип пайдалангыла. Бий алма ысык жерди жакшы көрөт. Мына бий алманын бизде лимон дегени бар, кийинкиси болсо эшме дегени бар, зам өткөзүп. Эшме дегени бар, анан кийин экмек дегени бар. 3 сорт айба бар. Ушуну алып бергиңиздер. Бул дагы 1 гектарына 1200 батат. Эң эле аз түшүм бергени 50 килограмм бир күндө. Үчүнө киргенде 7-8 жылы 50 килограммдан түшүм берет. Мына ушул 3 бий алмага токтолуңуздар дагы, мындай акча кылам дегендер ушудан эгишиңер керек. Так, кийинки лотубуз болсо гиляс. Биз билбей эле мына немеден Баккенден, Кадамжайдын гилясын алып келип отургузуп атабыз. Олорубуз болсо гүлдөгөндөн кийин 7 күндөн кийин жанагынын энелиги бар. Баягы гүлдүн шаңалатылган энелиги кургап калып атат дагы. Жанагы энелиги кургап калгандан кийин шаңал албай, ошон үчүн гиляс болбой жатат. Шуба болуп гүлдөп, бирок шаңал албагандыгы үчүн эмесин гүлүн төгүлүп атат. Ошон үчүн силер Регина Кордия бул жерге түшпөйт, булар опыление өзүнө кабыл алат. Силер Свитхар, Скина, Лапес деген сорттун отургузушуңар керек. Көрсөтүн Свитхарды. Регина бул суук жерде, Кордия суук жердеги. Мына Зерат 900 суук менен ысыктын ортосундагы гиляс, мына силердин гилясыңар, Карасуулугу. Бул өзүн-өзү чаңдаштыра турган сорт. Өзүн-өзүнө чаң алат. Гүлдөр сразу нөмө кармайт. Анан бунун бир проблемасы өтө көп болуп кетип, майда болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн муну деген гүлдөгөндөн кийин баа чиканка кылганды үйрөнүш керек. Баягы жарак ончо бийик болбойт, өзүнүн кайчысы бар. Мында тыгып барып 90 та кармаган жерден кырсак, о жерден 15 же 18 калтырат дагы калган түшүп кала берет. Чиканка этип койсок, ошондо түшүмү чоң болуп Кытай, Москва тартат. Булар өтө чоң немелер, 32 жалаң. $2,5 $4 чейин сатылып турган гилястар. Түшүндүңүздөрбү? Баа гиляс отургузуп büyөгөндөр бар. Себебинде чаң албай, тегиде түшүм бербегенден көбү жулдуруп ыргытып атат. Ошол туура кылып атат. Жулдуруп алып ыргытып, өзүн чаңдаштыра турган сортторго өтүңүздөр. Мына кийинкиси скин
1 гектарға 663 адам отырғызу системасы 3-ке 5 туғандар. Көріңіздер. Келесі жазып алдыңдар ма? Суретке дағы тартып алдыңдар, жазып алдыңдар. Болды. Балдар немеге қошылдыңдар, телеграм группаға өшерді, сурет едесіңдер. Кейінгісі өрік. Biz erta pishab bozorimizni O'zbekistonga, Tojikistonga berib qo'yamiz. Erta pishab bozorimizni. O'zbekiston bilan Tojikiston foydalanib o'tadi. O'shalar eng birinchilardan bo'lib, mana o'rikni pishirib kelib turib, bizning bozorda o'rikni 400 so'mdan sotib chiqdi. Mana Qarasuning cho'lkomida Britsiya, Rubista, Magador, Mikado, Vanderkot, ana keyin Jumbakot degan 5-6 o'rikimiz bor. Erta pishab. Eng birinchisi Britsiya. Bu birinchi bo'lib chiqadi. 25-aprelga tayyor bo'ladi. Bozorga tayyor. 25-aprelda 10 sotik eksangizlarda o'sha 10 sotikdan 2 tonna satsangiz 200 so'mdan 400 ming so'm ақша bo'ladi. Bu pul tapa turgan tarmoqda biz sizlarga jalan ақша qila turgan tarmoqni uyretib o'tamiz. ақша qila turgan. Mana keyingisi Rubista. Bu 5-mayda pishadi. 5-mayda Britsiyaga qaraganda buning nemesi bасы 50 so'm жоғары ketadi. Keyingi o'rikning sorti Magador. Bular Rubistadan 5 kundan keyin pishadi. Keyingi o'rikning ati Mikado. Bu Magadordan 5 kundan keyin pishadi. Bu Halil o'g'li degan o'rik, bu qurg'ata turgan o'rik. Bunda qaq bo'la turgancha. Üstünde qaq bo'lmay, ularni olib turib, переработка qilish kerak. Buni nemesin so'gin neme qilib turib, surib chiqarib turib, anan o'zin bir 3 gün jayganingizda bu vyalenniy bo'lib qoladi. Deb bayramday o'zi sus tartılып qalganda so'gin turtsangiz o'ng'ay chiqadi. Anan Türkler Evropaga jalan ushul sotadi ekan. Hozir da keyingisini ko'rsatdim. Vanderkot degan bu dag'i erta pishab turgan o'rik, bu maydin eteginde pishadi. Krupniy o'rik, cho'ng, sladkiy o'rik. Shunday chechli o'rik, o'shuning uchun mana o'sha o'rikka da ko'ngil bo'linglar. Keyingi o'rigimiz Yunisbey, bu qurg'ay. Keyingisi Qabashi degan. Qabashi bu da qurg'ay. 3 qurg'ay turgan o'rik, mana o'sha Turkiyadan eksportga chiqara turgan sortlar. Eksportga chiqaradi. Jalan bizga o'xshab qo'yganday 60-70 ta o'rik turini qilib olib, anan keyin bag'inday otim ne desa o'zining otin qo'yib olgan Abduxoliq, navini mashrab qo'yib, balalarni qo'yib oladi, anan keyin eksport qilib o'tiraveradi. Bularning bardigi o'zining oti bilan olib, o'zining oti bilan ekile, ertaga biz mana o'sha Telegram gruppada e'lon beramiz. Assalomu alaykum tug'anda. Kimde galaval alma olsa, galaval almasın 100 so'mdan nemede malıda logistikada alıp жатабыз. Endi olib kelgile deb qo'ysa bo'ladi. Shart sizde 500 kilo, bu yoqda 300 kilo, bu yoqda 1 tonna deb top turib o'la bir bazada bayağı buradagıday zakat kontordagiday zakat etib turib o'la ақшаңа o'sha yerdan olaverasizlar. Bo'ldi. Ular zakatlovchilar o'zlari olib ketaveradi. Hozir shu topda mana shu no'qatning o'zindagi 2000 fura bor ekan. 2000 furaning bo'lgan 200 furasi buna bizden yuk taşıyıp 1800 furası Azerbaycan'dan, Türkiye'den, başka jaktan nemege Fudziti'ge tavar aparat. Yani eğer de biz özümüz tavar çıkartır olan olsa bizde logistike tayar. Sakana korkmamızlar. Но самое главное уже Moskvaga barsak, Moskvada birinchi Türktör, dağı, nemeler, Polşa, tigil bul turup var. Anan keyin akırında Özbekistan, Tacikistan, anan keyin Kırgızstan turadi. Oşo Özbekistan bilen Tacikistan, Kırgızstan'da almalarını sotlu anık edesler. Alman qanday dese, aytadigan. Atak tigilerde Polşalarda sразу Речи, Golden Delicious, Гренисми, Galaval deb anık bolğanlığı üçün ana birlikte reislerde bizden almalardan nemesi çok. Hazır bizden almalardan özümüzde Kızılkıya'da bir жерде bir seleksiya qilib çıkargan almanı aparatorgan bolsa, birlikte reislerde bolmaganlığı üçün olar kabul ala almaydi. Ты знаешь, ты не обижайся, Алмаз, у нас вот здесь прописано. Шаптауындағы туғанда 5 сортын таңдап тұрып, базар бақ. Любой магазин таный тұрған. Қазақстанды, Түркменистанды, Россияның любой магазинді, любой торговый сети
таный турган шапталууларды тандаганбыз. Мына биринчи Royal Glory деген. Бул нектарин жасакыр кызыл болот, базар бап, элдердин бардыгы ушуну жакшы таанат. Мына Royal Glory десем, все, без проблем, сколько есть у тебя деп ала берет. Эртегенен кийин биз дагы логистиканы мадыга куруп атабыз. Ошол жерге анан биз силерди чакырабыз. Royal Glory деген кимде шапталуу дегенде менде де келип апара бересиңер, шабылдап. Мына пулду ала бересиңер. Түшүндүңүздөрбү? Ушундай иш кылышыбыз керек. Но эмел бул түктүү шаптал. Өтө даамдуу. Муну деген Европа дейт. Европа, Россия, часть, Крымская часть өтө жакшы көрөт ушул шапталды. Бизде алардыкынан 2,5 ай мурда кушаттагы биз барып жасасатабыз. Түшүндүңөрбү? Дальше. Светлее. Жасасоон нектар. Мына ушул немеден басы $1 кем болбойт. Оптовый басы. Мына светлее. Extreme Global. Кийинкиси. Бул дагы ошондой. Сапаттуу. Анан мына Extreme 486 бул октябрдын башында пышат. Мына октябрдын башында Ташкент азыр өзгөнлүктөр эч нерсе экпей койду. Беде дагы кылбай койду, малда кармабай койду, бардыгы өзгөнлүктөр бардыгы жерлерине бузуп туруп, мына өзгөнлүктөр быйыл 30,000 көчөткө заказ беришти. Extreme 486. Октябрда пышат. Ташкенттиктер келип, эң мындай удар болуп калган 80 сом, дардын болсо 120 сомдон тартылды. Өтө сонун шаптал. Мына жаныбызда биздин кошунабыз ала турган нерселерди айтып атам мен силерге. Кошунабыз, алыска барбайсыңар, өздөрү келип, өздөрү логистикасын коюп алып келип кете беришет. Мына осу. Анан Алмурутка токтолуп кете турган болсок, азыр мурда биз Санта-Мария, конференция, анан кийин Лесная красавица, Талгарка, так, Юнская красавица, ошолорду алып келет элек. Азыр биз олорду алып келбей койдук. Себеби дегенде, олордун бардыгы бактериальный ожог менен ооруп, тез эле мына 5 жыл жашайт, 6 жыл жашайт, 7 жыл жашайт, чаң менен келип эле гүлүнөн ооруп туруп эле бир аптада капкара болуп түшүп калып атат ушулар. А бул жерде өзүнүн антибиотиктери бар. Bir жылда bir жолу чачып көрсөңөр, маргарита, марила бирөөсү 400 грамм болот. Бир отуруп жей турган. Эмеде? Груша чоң болот. Раса чоң болот. Анан кийинкиси мына Дюшес. Дюшес бар да мурда, Вильямс деп атып койгон. Дюшес, советский сорт. Ошол бул дагы бактериальный ожог менен оорубайт. Анан үчүнчүсү бактериальный ожог менен такыр оорубаганы баягы Талгаркага окшоп кеткен Харусвит деген эме мен буну жакшы изучать эте элекмин, бирок бул дагы бактериальный ожог менен оорубайт экен. Меникилердин айтышы боюнча, агрономдор боюнча. Түшүндүңүздөрбү? Бардыгыңыздарды айтамын, ушул 3 сортту гана эккиле Алмурут, эртеге башка сорттун эгип алсаңыздар, бактериальный ожогдон эч ким сактап кала албайт. Бул рак. Түшүндүңүздөрбү? А буларда антибиотик бар, битте чачып коесуңар, болду. Кармап калат дагы оорубайт. Так, кийинки эмеси лот бул слива. Сливанын дагы туугандары эң базар бап, переработка боло турган, анан кийин эч качан жерде калбай турган сортторун тандап алып келдик. Бул Стэнлей деген сорт. Биринчиси бул кургай. Будан как түшөт. 1 тоннасынан 300 кило как түшөт. Ушунун кагына азыр 200 сомдон кардар бар. Канча болсо алып кетет. Уштугу 30 сом болчу. Чоң делер. Кошаптыкынан 5 эсе чоң экен, аксыныкынан 3 эсе чоң экен, таластыкынан 2 эсе чоң. Аябай чоң болот экен. Жакшы как түшөт. Анан кийинкиси мына Анжелино деген сорты бул кышка сакталат. Кадимкидей апрелге чейин, майга чейин кышта сактала берет. Сальвадордон келе деген дагы 800 рубльден сатылат экен Москвада. Сальвадордон келип 800 рубльден сатылып, биз эгерде сактап буну апара турган болсок, жок дегенде 400 рубльден сатсак, ана акча, мына акча. Мына ошону балдарга үйрөткүлө, балдар тантаңдап эле барып эле 5-7 ала бербесин, фура алгыла. Фура алганды үйрөткүлө балдарга. Кичине Матиз минсин, камчылык ташып айтты го, Матиз мингиле. Матизди минели дагы фура менен иш кылайлы. Түшүнүңүздөрбү, фура алган. Bir 5-7, 120 миң доллар болду. Bir 5-7. 150 миң доллар болду. Анан комплектациясына карап 200 миң долларга чейин чыгып атат. 100 миң долларга билесиңерби кандай фура келет? О ичи үйрө болуп калат да. Анан нерде кара сууда не өндүрүлгөн болсо, шак чүктөп туруп, Сахалин, биягы болсо, Владивосток, Камчатка бар жокко жеткирип,
ошондойду үйрөнүшүбүз керек. Биз өндүрөлү да сатайлы. Түшүндүңүздөрбү? Мына бул Black Splendor, анан Black Ambler дегенде булар переработка джем, помидор, анан кийин сок чыгарат. Сок аябай жакшы, анан хасылдуулугу өтө жогору, 100 килограммдан минимум алып. Хасылдуулугу өтө неме, анан переработкага жакшы түшөт. Мисалы үчүн ким мына немесин ошол кара суу чөлкөмүндө өндүрө турган болсок, немеге тапшырсак болот, Балшени деген. Ошто неме чыгара турган неме бар, ошого ушуну тапшырсак болот. Сону мына 2 сот переработка. Анан кийин баягы ошол неме биздин кайракы жерлерибиз көп болгондугу үчүн бадам сорттору бар. Федоэл, Херакнес, Техас, Нонабрен дегенде бул сугат жерге. Кимин сугат жери болсо, 1 гектарга 600-600 батат дагы. Анан кийин биздин тандаган сортторубуз бардыгы 15-апрелден кийин гүлдөй турган. 15-апрелден кийин. Баягы сууктар өтүп кетет. Бардыгы өтүп кеткенден кийин 15-апрелден кийин гана гүлдөйт. Мына Федоэл, кийинкиси Херакнес, Техас, анан Нонабрен. Берки баягы немеге кол менен чыга турган бадам бир тип, тиш менен чыга турган бир тип болсо, биздики таш бадам, таш менен чыгасын. Бунун ичиндеги дәнинин составы, майдын составы, мына именно европейстерге керектүү май, анан европейстерге керектүү ун ушудан чыгат. Мынабы майын сыгып туруп өзүбүз дагы ичсек болот. Майы дүйнө жүзүндө эң таза май болот. Аш майына иштетсек болот. Анан кийин мынаны сыккандан кийин жымык калат. Жымыкты жакшы кургатып туруп тегирменге тарта турган болсок, дүйнө жүзүндөгү эң кымбат миндалевая мука болот. Одон нан жасап жей беребиз. Бул жерде ошол Кыргызстанда май менен анан ун менен обеспечить эте турган тармак болот. Эгерде биз өзүбүздүн мына түштүктөгү жерлерибизге 2 миллиардтан ашык отургузуп ала турган болсок, мына ушул жерде 2 миллион тонна ун чыгат. Канча миллион май чыгат. Биз өзүбүз май менен дагы, ун менен дагы камсыз кыла турган мамлекет болобуз. Жегенде дагы гүл азык жейбиз. Гүл азык орбой турган. Түшүндүңүздөрбү? Анан кайракы жерлерге Байро, анан Макако деген 2 сорт бар. Бул 677 FL 677 деген жапайы тамырда келет дагы 4 жыл эптеп баклажка менен сугарып кетмен сак кылып алабызга, бул биздики болуп калат да. Бул суу требует этпейт кийин. 10 килограммдан жогору түшүм бере берет. Кайрак жерлерде, кимин кайрак жери болсо, эми ушудан эгип туруп, ошол жерден жакшы пайда көрсөңүздөр болот. Түшүндүңүздөрбү? Кайсы сорт бердиңиз кайракы? Байро, анан Макако. 2 сорт. Өткөзөбү, немеге өткөз. Жаңга, тоғы жаққа жаңға келгенсіңер. Мына Ферно, кейінгі сорты Чандлер, кейінгі сорты Фернет. Мисте, Ахмади деген сорты бар, бірақ мисте жақсы шықпайды. Жыл сайын 200-300-дан қошып алып келіп отауыз. Ошодон 10%, 20% көктөп калгандары көктөп кетет. Бул мистени бир жерден бир жерге жылдыргандан кийин жакшы приживация этпейт экен. Азыр бир иранец агроном менен сүйлөшүп атабыз. Урукту ояктан салдырабыз, алып келип туруп өзүңөрдүн жериңерге эгип, неме чыккандан кийин анан прививать этип берет өзү. Макулбу? Ким мисте эктирем десе, бизге кайрыласыздар. Кийинкиси анжир. Анжирди биз ушул арабандыктар эле эгет деген ушул ойдо жүрө беребиз да. Анжир кара сууга өтө сонун. Мына ушул Өзбекстан, Тажикстан чектеш жерлери бар. Анжир укмуш болот. Анжир. Анан кийин биз жалаң анжирдин переработкага түшө турган сортторун алып келебиз. Же варенье болот, майда да, кичинекей. Же болбосо кургатылат да. Кургатылып как болот. Буну как 1 килосы 800 сомдон. Анан мына ушундай сер хасыл болот деген, түшүмдү көп берет деген, бирөөсү 150 килограммдан жогору түшүм берет экен да. Күчүнө киргенден кийин 6-7-8 жыл. Анан Иранда ушуларга кийгизип кое турган мындай мешок ойлоп табышыптыр. Кадимкидей кичине баягыны
коюп келсеңер дагы баягы мешогун кийгизип, замогун тартып эки жакта. Анан астын буутур, анан түбүнө чокойго окшогон бир нерсеси бар экен, кийгизип койсо такыр үшүбөйт экен. Şu alıp giderken bu tez alıp. Bunu постоянно үшүп алып кете бергендигинен олар ошондой